Касым Тыныстан уулунун 120 жылдыгына арналат. 1991 жыл. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылы. Бишкек шаарынын өйдө жагында жайгашкан Чоң Таш айылындагы казуу иштерин баары муң кайгы менен күтүп турушты. Ооба. Бул 1938 жылы тоталитардык совет режиминин жана диктатурасынын курмандыктары жашырылган жерди казуу иштери эле. Казууда эски кыш бышырган очоктун чуңкурунан 137 кишинин баш сөөктөрү чыгат. Негизи эле Кыргызстандагы репрессия темасы козголгондо жогорудагы 137 киши эске келет. Бирок бул 137 киши эң алгачкы ачыкка чыккан репрессия курмандыктары гана болчу. Андан сырткары 20-жылдардан 50-жылдарга чейин жалпы жонунан 40 000 киши атып өлтүрүлүп, дайынсыз жерлерге көмүлгөн. 100 000 сүргүнгө айдалып, мекенине кайтпай калган. Балким аталгандардын саны мындан да көп деген божомолдор бар. Анткени Чоң Таштагы казуу алуу иштеринен кийин Орус атайын кызматтарынын тапшырмасы менен көптөгөн архивдик материалдар жокко чыккан. Бул шовинисттик режимдин урпактарын гана эмес, өзүбүздөн чыккан жана ошол атылган эр азаматтардын артынан тоголок кат жазгандардын урпактарынын да түн уйкусун бузган. Атылгандардын баары эле совет режими атагандай эл душманы эле. Жок, курман болгондордун арасында карапайым дыйкандар, жөнөкөй соодагерлер, тоодо мал жайгандар жана студенттер да бар эле. Бирок жогорудагы 1938 жылкы репрессиянын курмандыктарынын арасында болсо, ошол доордун айдындары, Кыргыздын мамлекеттик саясий, маданий, коомдук жана илимий каймактары бар болчу. Тагыраак айтканда, СССРдин чыныгы диктатуралык жүзүн көрө билген акылдуу, зерек, диндар, колдук рухтан алыс болгон, кыргыз элинин абсолюттуу эгемендүүлүгүн, эркиндигин, теңдигин жана биримдигин эңсеген кыргыздын эр азаматтары бар эле. Кыңк этпей моюн сунган, кол мүнөз массага муктаж болгон СССР үчүн бул катмар кооптуу жагдай жараткан. Бул эркиндик абасын эңсегендердин катарында 20-30 жылдардагы көрүнүктүү саясий, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Жусуп Абдрахман уулу, Ишеналы Арабай уулу, Баялы Исеке уулу, Төрөкул Айтмат уулу, Жээнбай уулу Хасан, Эркинбек Эсенаман уулу, Салих уулу Мурат, Султанкул Шамурза уулу, Абдыгерим Сыдык уулу, Абдыкадыр Орозбек уулу, Айдарбек уулу Иманаалы өңдүү кыргыздын чыгандары бар эле. Ошол эле кезде булардын катарындагы дагы бир шейит орун алган. Кыргыз тили жана адабиятынын жол баштоочусу, кыргыз маданият искусствосунун көрүнүктүү өкүлү, алгачкы кыргыз профессору Касым Тыныстан уулу. Ооба, бүгүнкү чыгарылышыбыз жери үчүн өз жанын берген Касым Тыныстан уулу тууралуу болмокчу. Кыргыздын туңгуч профессору Касым Тыныстан уулу. 1901 жылдын 10 сентябрында Ысык көл районунун учурдагы Балыкчы шаарына жакын жайгашкан Чырпыкты айылында жарык дүйнөгө келген. Уруусу саяк болчу. Атасы Маркатай уулу Тыныстан кат сабатын жойгон билимдүү киши болгондуктан айылдагылар аны Тыныстан молду деп чакырышчу. Касым алгач атасынан араб тамгасын окуганды жана жазганды үйрөнгөн. 1909-12 жылдар аралыгында Чырпыктыдагы мусулман мектебинде окуп, андан кийин Сазановка айылындагы жадитчилик ыкмасындагы өзбек медресесине кирет. Жадитчилик мектеп медресеси бул табигый так илимдер менен дин илимдерин аралаштырып окутуу усулу болуп саналган. Бул усулдагы медреседен соң атасы Касымды Каракол шаарындагы Орус Түзем мектебине киргизет. 1916 жылдагы улуу үркүндө эл менен бирге жаш Касым да Кытай жерине качып барып, ачтан өлүп, суукка тоңуп кыйналып, зар какшап ыйлаган кыргыздардын арасында жүрүп, алардын муңдуу ыйын угат. Төрөлгөндөн зээндүү, койма кулак ак караны эрте ажырата билген Касым окуу, жазуу, бил аттуу китебинде төмөнкүлөрдү эскерет. Жыл 1916. Абдан коркунучтуу жыл. Ал жылда төгүлгөн жазыксыз кедейлердин каны бул күнгө чейин элдин эсинде. Ошол кездеги кедей канына сугарылган падыша төрөлөрүнүн кылычы бул күндө да элдин көз алдында турат. 1918 жылы большевиктер бийликке келип, совет бийлиги орнойт. Тыныстановдордун үй бүлөсү мекенине кайтып келет. Бирок аларды өз мекенинде ачарчылык, башаламандык, жумушсуздук күтүп турган эле.
Мекенине араң жетип келген кыргыздардын кээ бирлерин отурукташкан орус дыйкандар мылтык менен тосуп алып, атүгүл бир нече кыргыздарды атып салган учурларда кездешкен. Бул убакыт аралыгында жаш Касым кургак оорусуна чалдыгып, оор жумуш кыла албай бир топко чайналат. Котормочулук мугалимдик кылып күн өткөрүүгө аракет кылат. Бирок иш таба албай коет. Натыйжада талаада мандикерчилик менен алектене баштайт. 1919-жыл. Жүрөгүндөгү окууга болгон ынтызарлыгы күч алып, Касымдын каалоосу кайрадан жанданат. Окуйм деп түрдүү кыйынчылыктарга карабастан, Караколдон Алматыга чейин жөө кеткени аңыз катары замандаштары тарабынан айтылып жүрчү. Акыр айга мүдөөсүнө жетип, Алматыдагы даярдоо курсунда окуп, кийин Ташкенттеги Кыргыз-Казак эл агартуу институтуна жолдомо алат. Зээндүү болгон Касым кыска убакыттын ичинде мугалимдердин көңүл чордонунан орун алат. Кошумча орус жана Орто Азиядагы бир нече тилдерде эркин сүйлөй алгандыгы менен да студенттердин арасында айырмаланып тургандыгы айтылат. Алгачкы 12 ырын казак тилинде, ал эми буга кошумча 18 ыры менен Жаңыл Мырза поэмасын кыргыз тилинде жазат. Кийинчерээк бул ырлары Касым ырларынын жыйнагы деген ат менен жарык көргөн. Ал мезгилдерде мектептердеги окуу китептерин даярдай турган адис жок болгондуктан, башталгыч класс үчүн окуу китебин даярдоо милдети Касым Тыныстан уулуна берилет. Натыйжада окуу китеби Эне тил деген аталыштагы методикалык китепти 1,5 айдын ичинде даярдайт. Атүгүл китептеги ар бир темага жана окуучулардын курагына жараша икая аңгемелерди да кошуп даярдайт. Мындай методикалык чыгарманы нөлдөн баштап даярдоо үчүн балким жылдар талап кылынмак. Бирок 23 жаштагы Касым бул жүктү жалгыз көтөрүп эле тим болбостон, анын жараткан эмгеги учурдагы окуу куралдарына салыштырмалуу бир топ ийгиликтүү болгон. Ал ошол доордун полиглот эле. Башкача айтканда бир нече тилде эркин сүйлөй алчу. Казакчаны өз эне тилинде билген жана ыр жазган. Өзбек, уйгур, татар жана Азербайжан тилин өтө мыкты өздөштүргөн. Ал эми орус тилинде түш жорогон. Кошумча китеп окуу жана илим алуу менен биргеликте өз доорунун эң илимдүүлөрүнүн бири боло алган. Философия, экономика, саясаттануу, социология жана башка гуманитардык илимдери боюнча дасыккан адис болууга жетишкен. Бир нече музыкалык аспаптарда кол ойнотуп, манас айткан жөнү да бар болчу. Мындан сырткары Касым Тыныстан уулу кыргыздардын алгачкы көркөм котормочусу десек да болот. Анткени ал көптөгөн тамсил жана жомокторду кыргыз тилине оодарган. 1922-жылдары пикирлештер менен биргеликте Талап аттуу фондду түзүшөт. Фонддун максаты боордош казак эли менен кыргыз элинин маданий мурастарын изилдөө жана сактоо. Анын натыйжасында нечелеген кыргыз-казак жаштары советтик идеологиялык пропаганданын курмандыгы болбой, маңкуртташпай, зээндүү болуп жетилмек. Бирок мамлекеттик колдоонун жоктугу жада калса каршылыгынан улам фонддун иши алсырай баштайт. Фонддун түзүүчүлөрү ишти алып кетүү үчүн кайрымдуулук акцияларын уюштуруп, коңшулаш эки элди кыдыра башташат. Касым көл жергесине келип, жердештерине фонддун иш-аракеттеринин маанилүүлүгүн түшүндүрөт. Натыйжада Ысык көл эли жүздөй мал жандыкты жана күзгү түшүмүн кайрымдуулук катары Касымга беришет. Аны сатып, Касым фонддун казынасын толтурат. Бул да болсо элибиздин берешендүүлүгүн, эл жердин, жаштардын келечек үчүн мал жанын аябай тургандыгын, интеллектуалдык кайрымдуулуктун канчалык зарыл экендигин туя билгендигин далилдеп турат. Ошол мезгилдерде Зуннахун аттуу уйгур соодагердин Турду Бүбү аттуу кызы менен таанышып, экөө баш кошушат. Бир жагынан оорусу, экинчи жагынан эл агартуудагы мээнети, бир тараптан чыгармачылык буга кошумча тиричиликтин түйшүгү дээ олтуруп, какаганга муштаган суноо мезгилдери келет. Бирок ал сынбады, мокогон да жок. Мээнетинен зеригип кайтып да кеткен жок. Албетте, чоң иштер чоң курмандыкты талап кылат эмеспи? Касым да эл үчүн өтө көп курмандыктарды берди. 1924-жылы Ташкенттеги Кыргыз-Казак эл агартуу институтун артыкчылык менен аяктайт. Кийинки жылы Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун Кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалып, ошол эле убакта Эркинтоо гезитин уюштуруп, жооптуу редакторунун милдетин аткарат. 1926-жылы Баку шаарында болуп өткөн биринчи түркология съездинде Касым Тыныстан уулу өзү түзгөн латын алфавитинин долбоорун сунуштап доклад окуйт. Советтер Союзундагы түрк элдери бири-биринин адабияттарын окуп, биринин маданиятынын бири үлгү алып, алардын тилдери да бири-бирине жакындаш үчүн жаңыдан кабыл алына турган латын алфавитинин тамгалары бардык түрк элдерине бирдей болушу керек деген оюн айтат. Башкача айтканда, бул кадамдар Союздун курамындагы түрк тилдүү элдердин башын кайрадан бириктирүүгө ташталган алгачкы кадамдар эле.
Ошол жылдары кыргыз элинде эч кандай маданий, адабий жана саясий журнал жок болуп, мугалимдерге жана акын жазуучуларга усулдук адабияттар керек эле. Ал эми мындай иштерге мамлекет тарабынан да каражат бөлүнчү эмес. Ошондон улам Касым Тыныстан уулу менен Төрөкул Айтмат уулу кыргыз интеллигенттеринен акча чогултуп, ошол акчага адабий педагогикалык журнал чыгаралы деген демилгени биринчи көтөрүшүп, өздөрү чөнтөктөрүнөн 10 сомдон акча беришет. Ал кездеги 10 сом азыркы койдун баасына тете эле. Анын артынан силер да биздин жолубузду жолдоп 10 сомдон акча бергиле деп 110 кишини саамалыкка чакырып катыштырат. 1927 жылы Кыргыз автономиялуу республикасынын эл агартуу комиссары болуп дайындалат. Ошол эле убакта Жаңы маданият журналында редактор болуп эмгектенет. Азыркы учур менен салыштырганда деле 26 жашта билим берүү министр болуу өтө кыйын нерсе. Комиссар катары 3 жыл кызмат өтөгөн соң кургагучук оорусу себебин шылтоо кылып кызматтан алышат. Албетте кызматтан кетүүсү үчүн анын оорусу болбогон бир шылтоо эле. Негизги себеби башка бир саясий оюн болчу. Ал кыргыз тил илимин, кыргыз грамматикасын түптөөгө бараандуу салым кошуп, чоңдор үчүн алиппе, усулдук окуу китебин жарыялаган. Ошол кездеги биринчи мугалимдердин көпчүлүгү араб арибинде даярдалган ушул окуу китептерди пайдаланышкан. 1927 жылы Биздин тил аттуу кыргыз тилинин туңгуч грамматикасы жана эне тилибиз деген окуу китебин даярдайт. Мындан сырткары кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси, социалдык экономикалык сөздүк аттуу эмгектерди даярдайт. Ошол эле кезде тил илими боюнча кыргызча терминологияны даярдайт. Азыркы күндөгү грамматикада колдонулган байламта, жөндөмө, этиш, зат атооч жана башка ушул сыяктуу терминдердин жалпы эле кыргыз филологиясынын атасы катары тарыхта из калтырган. Тыныстан уулу Касымдын эмгеги менен 1927-37 жылдар аралыгында кыргыз жергесиндеги кат сабаты жоюлгандардын саны 67%, ал эми мугалимдердин саны 3000ге жетет. Революцияга чейин мектептердин саны 100 гана болсо, 1930 жылы 1000ге жетет. Жеке чыгармачылык менен гана чектелип калбай, кыргыз элине таандык ооз-эки эмгектерди Манас эпосун жыйноого зор көңүл бөлүп, бул жаатта бир нече көлөмдүү илимий макалаларды жазган. Улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусундагы Манас үчүлдигин толук жазып алуунун демилгечиси болгон. Ошондой эле анын демилгеси менен 1935 жылы Манас эпосу орус тилине которула баштаган. Эл дагартуунун сапатын дагы да көтөрүү үчүн Кыргыз педагогикалык институтунда мугалим болуп иштей баштайт. 1932 жылы доценттик, 36 жылы 35 жашында профессорлук наамын алат. Ошентип, мындай улук даражага жеткен эң биринчи кыргызга айланат. Анын артынан мекенге зор кызмат кылган жүздөгөн илимпоз жана мугалимдер чыгып, Советтик Кыргызстандын интеллигенциясын толукташкан. Анын Академиялык кечелер аттуу пьесасы театрга коюлуп баштаганда Аалы Токонбаев сындоо иретинде 2 макала жазат. Натыйжада Касымга исламчыл, түрк элдеринин башын бириктирүүгө ынтызар болгон эл бузар деген дооматтар коюлат. Аны менен эле чектелбестен жаш кезинде алаш ордочулар менен Туран идеологиясы менен идеялаш болгон деген да күнөө коюшат. Алаш партиясы бул кыргыз казак элдеринин көз карандысыз бир өлкөсү болуусу керек деген максатты туу тутунган партия эле. Ал эми Туран идеясы болсо түрк элдеринин башын бириктирген биримдикти эңсеген кыймыл болгон. Биримдиктин башы байыркы Орто Азия аймагында жашаган түрк тилдүү элдерге барып такалат. Советтик идеология сыяктуу кече эле чыга калбай, 3000 жылдык тарыхы бар бир идеология болчу. Касым Тыныстан уулунун убагында да Туран идеологиясын туу тутунган кыймыл болгонбу же болгон эмеспи деген талаш тарыхчылар арасында дагы деле бар. Кээ бири мындай партия болгон эмес, бул болгону НКВДнын ошол кездеги түрк элдеринин биримдигин эңсеген инсандарды жок кылуу үчүн ойлоп тапкан долбоору десе, экинчи топ болгон, болбосо ошончо эр азаматтар жок жерден атылып кетмек эмес да дешет. Бул Туран идеясы ошол жылдары реалдуу негизде иш жүзүндө болгонбу же болгон эмеспи али талаш. Балким ачылбай жашырылып жаткан ошол казак жана кыргыз жергесиндеги архивдер ачылса аныкталар. Бирок ушуну баса белгилеп коюш керек. Кандай болгон күндө да Туран идеясы ошол мезгилдеги түрк тектүү айдындардын жан дүйнөсүндө жашап келген. Кээ бирки тарыхчылардын айтуусу боюнча Касым Тыныстан уулу казак алашчы акын Магжан Жумабаевден бир топ таасир алган. Магжан Жумабаев Касымдын идеологиялык жактан калыптанышына чоң таасир эткен. Себеби Ташкенттеги институтта Магжан студенттерге сабак берип, Касым Магжандын шакирти эле. 1933 жылдын 29 мартында
Тыныстановго каршы буржуаз кулактарды колдогон улутчул деген жала жабылат. Ал эми Алы Токонбаевдин Касымга болгон кастыгы мындан ары убакка барып такалат. 1924 жылы жаш акын Алы Токонбаев Лениндин өлгөнү тууралуу кошок таризде ыр жазып, аны Касымга көрсөтөт. Ырда Ленинди Мухаммед пайгамбарга, ал эми партиянын уставын болсо Куран менен Инжилге теңеген саптар бар эле. Медресенин бүтүрүүчүсү жана момун мусулман катары, дегеле акыл эси ордунда болгон интеллигент адам катары Касым бул ырды мактап жактай албайт болчу. Ошол эле кезде ырдын куралышы уйкаштыгы да жок эле. Андан да мурун жогордагы ырдын маанилик жагы, идеологиясы Касымдын каңырыгын түтөтүп, бирок Касым жай гана ыр али супсак экенин, бир аз үстүндө иштеш керектигин, ушул бойдон чыгып калса уят болуп калаарын айтып эскертет. Себеби Касым Алыга караганда жашы улуу, тажрыйбасы мол жана адабий сынды айта турчу калемгер акын болчу. Ушул жерден Токонбаевдин Касымга болгон кастыгы башталат. Касым саясий жана чыгармачылык көз карашында Токонбаевдин антиподу болчу. Ал башка калемгерлер сымал Ленин жөнүндө эргип эзилип эч нерсе жазбады. Ашынган алаш ордочул, туранчыл болду. Өткөн заманды караңгы түнгө салыштырмак турсун, мактап аны эңсеп келген болчу. Натыйжада ошол эңсөөсү акыры анын түбүнө жетти. Жергиликтүү тарыхчылар Касымдын камалуусун бир гана Токонбаевдин анын артынан арыз жазгандыгына байлашат. Чынында Москванын көзү түз эле болчу. Болгону биз кайра-кайра жазып жатып каматып салдык Тыныстануулу Касымды деген көз караштар айтылат. Окуяга реалдуу жана бейтарап карай турган болсок, кыргыз жергесиндеги эки акындын адабий араздашуусу Москванын көңүлүн бурбайт деле болчу. Маселе Алы Токонбаевдин алгачкы ыры Ленин жөнүндө, ал эми Касымдын алгачкы саптары Манастын күмбөзү деген ырында да эмес болчу. Бул жерде кеп Касымдын коммунизм үчүн уу сыяктуу болгон идеясында болуп жатат. Ошол жылдары Тыныстанов сыяктуу эркиндикти, биримдикти, теңдикти каалаган интеллигенттердин баары Сталиндин уйкусун качырчу. Канчалык кымбатка турса да Совет бийлигин кармап калыш керек эле. Натыйжада 30-жылдардан 40-жылдарга чейин 8,5 миллион киши Сталиндик репрессиянын курмандыгы болду. Алардын бири Тыныстануулу Касым эле. Анын үстүндө өзүнүн академиялык кечелеринде Шабдан Баатырды тарыхый инсан катары көрсөтүү аркылуу кыргыз элинин көзүндө тарыхый инсандарга болгон кызыгууну жараткан. Натыйжада советтик пропагандалык машина кыргыз эр азаматтарын кыйнап өлтүрүп, күнөөсүн болсо кайра эле бизге жүктөп койду. Ушул күнгө чейин Касым Тыныстанов Сталиндик режимдин курманы эмес, ушул биздин ичибизден чыккан саткындардын курманы деп айтып келебиз. Чын-чынына келсе, ал кездеги саткындар болбогон бир шылтоо. Имам Шафиден фитна мезгилинде акыйкатты кантип табабыз деп сурашат. Имам Шафи мынтип жооп берет. Акыйкатты издегендер бузуклардын огунун атылган тарабын карасын. Ошол ак сайылган жер акыйкат тарап. Момунду издегендер капырдын ого атылган тарапты карасын. Мусаны издегендер фараондун ого атылган тарапты карасын. Демек, ошол мезгилдеги эл душманы аталгандар чынында эл досу, мекен үчүн күйгөн баатырлар. Ошентип, ар кандай жалган каралоолордун натыйжасында 1937 жылдын 1 август күнү НКВД кызматкерлери Касымдын үй бүлөсүнүн көз жашына карабай үйүнөн алып чыгып кетет. Атасын алып келип жатканда, апасына болушуп НКВД кызматкери тарабынан шапалак жеп коркуп калган Эркин аттуу баласы өмүрүнүн аягына чейин кекечтенип сүйлөп калганы мыкаачы советтик түзүмдүн чыныгы жүзүн көрсөтүп турат. Кийинки күнү Касым партиядан чыгарылат жана протоколдо мынтип жазылган эле: Биз буга чейин жолдош Тыныстановдун теңдеши жок кыргыз тилинин адиси болгондугу үчүн гана чыдап келгенбиз. Жана анын ордун баса турган эч ким жок деп ойлогонбуз. Бирок эми биз ишеничтүү түрдө анын ордун бизге берилген жана бизди сатпаган жолдоштор менен толтура аларыбызга көзүбүз жетти. Касымды кармаган учурда анын жылдар бою топтогон жана жазган китептерин, кол жазмаларын бир машинеге толтуруп сала кетишкен. Ошол бойдон өз эл үчүн руханий жана илимий мурас катары Касым таштап кеткен аманат дайынсыз жок. Абакта Касым аябагандай азаптарга дуушар болот. Башын күйүп жаткан мешке тыгышат. Бармактарынын арасына калем салып кысышат. Атүгүл манжаларын эшикке кыстырып сындырышат. Натыйжада 1938 жылы 5 ноябрда СССРдин жогорку соту тарабынан Касым Тыныстануулу баш болгон бир топ кыргыздын уулдары
1921 жылдан тартып Улутчул Алаш Ордо уюмуна, андан кийин Улутчул диверсиялык зыянкеч социалдык Туран партиясынын жетекчилик тобуна кирген, кыргыз менен казакты союздан бөлүп кетүүгө аракет кылган, коммунизм режимине кайнаса каны кошулбаган кооптуу элемент деген күнөө коюлуп, баарына өлүм жазасы өкүмү чыгат. 7 ноябрь. Өкүм аткарылчу күн эле. Касымды абактан алып чыгышты. Ал Кудайдан күч кубат сурап тиленип жатты. Бисмилла деп өз өлүмүнө басып жөнөдү. Жусуп Абдрахман уулу менен Абдыкадыр Орозбековду да алып чыгышат. Бирок алар катуу токмоктон улам колу буту сынып баса албай калышкан эле. Сыртка алып чыгып көздөрүн таңды. Бирок Абдрахман уулу менен Орозбек уулу бутуна тура албай койду. Анан Жусуп желдетке: "Эй эки буттуу айбан, бизди Касымдын эки тарабына жөлөп кой. Өлүмдү жатып тоспой тик туруп тосолу" деп кыйкырат. Экөөнү Касымга жөлөп коюшту. 10 чакты мылтыкчан чыкты. Алар окторун даярдап жаткан кезде октун үнү угулбасын деп 4 мотоцикл от алды. "Эй кулдун тукумдары, элдин мыкты уулдарын мынтип куру жалаа менен кырып олтурсаңар, социализмди бүткүл дүйнөгө эмес бир өлкөгө да кура албайсыңар" деп кыйкырды Жусуп Абдрахман уулу. Мылтыктар дүрт этти. Азаматтар шейиттикке бет алышты. Артында эки уул бир кыз калып, Касымдын аялы Турду бүбү оор турмушка кабылат. Кайда барса эл душманынын балдары аталып кыйынчылык көрүшөт. Касымдын апасы айылдын сыртына сүрүлүп, атасы тыныстан Украинага сүргүнгө айдалып, ал жерден мекенине кайтпай калган. Жакын туугандары да запкы көрүп, басмырланып, Касымдын үй бүлөсү менен бирге бир топ азап тартышат. Бирок оор турмушка моюн сунбай, уулу теңдик согуштан жарадар болуп келсе да медициналык окуу жайга тапшырат. Көп өтпөй, жараттан улам апасынын колунда жан берет. Кийинки уулу Эркиндик болсо, агасынын жолун жолдоп хирургия бөлүмүн аяктап, медицина илимдеринин кандидаты доцент наамдарын алат. Касым Тыныстан уулу кыргыздын ошол учурдагы идеологиясын негиз алып, жакшы тилек үмүт менен тоң уулунун атын Теңдик, кызын Бирдик жана кенже уулун Эркиндик деп койгон экен. Касым тилеги сөзсүз түрдө орундаларын сезген жана бүгүнкү эгемен эркин Кыргызстан ошол үчүн бар. Бирок жалгыз гана анын үй бүлөсү жана туугандары гана эмес, жада калса шакирттери да азап чеккен. Мисалы, Марбайжиевдин атасы Ташынбайжиев жана Зияш Бектеновду Касымдын окуучусу жана Манас эпосу аркылуу пантүркчүлүк, панисламизм идеясын жайганга шектүү катары кармап, Карагандадагы лагерге жөнөтүшкөн. Кийинчерээк экөө тең өз мекенин сүйгөндүгү үчүн 10 жылга кесилип кеткен. Ал мезгилде өз мекенин сүйүү ашкере улутчулдук катары бааланчу. Ооба, нечендеген кыргыздын азаматтары атылып кетти, канчасы сүргүнгө айдалды. Бирок азырынча ошолордун 137синин гана жаткан жери белгилүү болду. Ал эми мисалы Абдыкерим Сыдык уулу же алгачкы Кыргыз гезитинин редактору Ишиналы Арабаевдин кайда көмүлгөндүгү дагы деле белгисиз. Оштогу Сулайман тоосунун айланасында да ата бейиттегидей түштүк жергесиндеги кыргыздын чыгаандары жаткандыгын кээ бир тарыхчылар айтып келишет. Бирок саясий абалдан жана дипломатиялык усулдар туура келбейт деген жүйөө менен эч бир тарап казуу иштерин демилгелей албай жатат. 1957 жылы Касым Тыныстан уулу акталат. Бир жылдан кийин партиялыгы калыбына келтирилет. Бирок 60 жылы мурдагы токтом жокко чыгарылып, Касым кайрадан эл душманы деп аталып, атын атоого тыюу салынат. 1986 жылы кайрадан Касым Тыныстан уулун актоо иш-аракеттери башталган. Бирок ар кандай бут тосуулардан улам кайра кечеңдеген. 1988 жылы гана анын чыгармаларынын басылышына толук уруксат берилген. Натыйжада өлүмүнөн соң жарым кылымдан кийин гана акталып чыгат. Бирок учурда да Касым Тыныстан уулуна тиешелүү фактылар ачык айтылбай, жаап жашырылып келгенсийт. Дагы кандай акыйкаттар ачыкка чыгат, аны тарых көрсөтөт. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча Касымдын каламынан чыккан илимий көркөм эмгектеринин көлөмү 120 басма табакты түзөт. Мынчалык үлкөн ишти социализм заманында 100дөн ашуун кадры бар илимий институттун кызматкерлери 1 жыл ичинде аткарган. Мына ушундай зор эмгекти 1924 жылдан 37 жылга чейинки 13 жыл аралыгында колду байлаган коомдук иштерине карабай Касым Тыныстан уулу жалгыз өзү эле аткарып койгон. Көркөм чыгармачылык менен алектенип, илимий изилдөө иштерин жүргүзүп,
республиканын маданий иштерин уюштурууга, буларга жетишүүгө бул адам кантип убакыт тапканына таң калбай кое албайсың. Касым көшөрүп түнкү 3-4кө чейин уктабай иштеген өтө эмгекчил адам эле. 1926-28 жылдарда Кыргыз эл агартуу институтунда окуп жүргөн Шермакун Жээнбаев кээде дем алыш күндөрү Касымдын үйүнө барып турчу. Анын түнкү саат 3-4кө чейин иштегенин айтып, суткасына 4 гана саат уктаганына күбө болгон. Демек, узун өмүр сүрүү эмес, берекелүү өмүр сүргөн маанилүү экен. Көрсө, өмүрдүн баалуулугу, узундугу анын мөмөсүнө карап бааланат тура. Кээ биркилердин 80-90 жылдык өмүрү, кээ биркилердин 37 гана жылдык өмүрүнөн аз болот тура. Бизге да Касым атабыздай мээнеткечтикти, кайраттуулукту насип этсин. Касым Тыныстановдун элеси улуттук акча бирлигинин 10 сомдук банкнотасына түшүрүлүп, анын аты Борбордун бир көчөсүнө берилген. Жаштарга. Ойгон жаштар, ойлон жаштар. Ал колуңа тууңду. Кеңерүштүү айлананы, сакта эл менен журтуңду. Тулпар минип туугармаган, өткөн жокпу эрлериң. Сен кемсиңби үндөбөйсүң, тартылдыго жерлериң. Эли журтуң ишенгенде, эр азамат силерге чын чыгып коргон болсоң, башы жетер көктөргө. Аргымакты таптап алгын, чык эзилбе айбаттан. Кылыч мылтык асынып ал, душман качсын кайраттан. Жоону жеңип кайткын деген, карыя берер батасын. Силерге ишенип эл журтуң, тынчтык менен жашасын. Журт коргону эрим деп, жарың жүрөр кубанып, кайтканыңда элиңе алдыңан чыгар